Ошондой эле бизде ревизия бөлүмү бар. Ревизия бөлүмүнөн товарларды ревизия кылсаңыз болот. Мисалы алма класстагы издөөнү басасыз. 89 килограмм 500 грамм бар экен. Ошондой эле буну өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы 50 грамм, 50 килограмм сактоону басабыз. Текшерилди деп текшерилген товарлар бул жактан чыга берет. Ревизия кылсаңыз болот ушундай кылып товарларды. Ошондой эле сканер менен деле ревизия кылсаңыз болот. Бул ревизия ошол сатуучуңузду көзөмөлдөгөнү жардам берет. Чынында канча товар, складда канча товар, ушул ревизиядан билсеңиз болот. Келиңиз 5 штук дейле, чынында 5 штук болсо жазабыз. Мынакей 2 товар текшерилди. Ушундай кылып товарларыңызды кайсыл товар канча экенин ревизиядан билсеңиз болот. Ошондой эле бизде поиск бар. Поисктан деле издесеңиз болот. Бул жерде мисалы шым деп жазабыз. Буну бассак, ошол товарларды таап берет поисктан. Ошондой эле биздин программа эгер товарыңызда штрих-код жок болсо, биздин программа штрих-код чыгарат. Штрих-код чыгарган принтериңиз болсо, буну басасыз дагы ар бир товарга өзүнө уникалдуу штрих-кодун чыгарып берет. Ар бир товарыңызга штрих-код чыгарып алсаңыз, бат сатканы жардам берет. Штрих-код менен телефондон эле сканер кылып. Жана бул жерде калем белгисин бассаңыз, ошол товарды өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы келиңиз, буну 13 штук кылып коелу. Калем белгисин басып, любой товарды өзгөртүп алсаңыз болот. Жана бул X'ти бассаңыз, товарды өчүрүп койсоңуз болот. X'ти бассаңыз, товарлар өчөт. Жана биздин программа Excel жүктөө жана шаблон чыгарат. Эгер сиздин Excel'иңиз биздин программага туура келбей, туура эмес жүктөлүп атса, биздин шаблонду көчүрүп аласыз дагы, ошол шаблонго товарыңызды толтуруп туруп жүктөсөңүз болот. Жана бул жерде чыгымдар жазуу бөлүмү бар. Бул жерге аренда эмнеге чыгым болду жазып койсоңуз болот. Жазууну басасыз. Мынакей чыгым 5000 жазылды деп таза кассадан өзү кемип, программа өзү эсептеп берет баарынчы. Бул компьютер адашпайт, баарын туура так эсептеп берет. Ошондой эле WhatsApp отчет бар. WhatsApp отчетту бассаңыз, WhatsApp отчет кетет дагы, таза касса, выручка, пайда, карыз, чыгым канча болгонун шефиңизге жөнөтүп койсоңуз болот, же партнеруңузга. Күнүмдүк отчет, айлык отчет, бардык отчеттор бар. Күнүмдүк отчет саат 12ден кийин нөлгө түшөт, жаңы күндүкүн көрсөңүз болот. Жумалык отчет понедельник күнү нөлгө түшөт, жаңы жума башталып, жаңы жуманын отчетун көрсөңүз болот. Айлык отчет дагы ошондой, числонун 1-күнү нөлгө түшөт. Ушуну алып айлык отчетту көрсөңүз болот. Бардык отчет нөлгө түшпөйт, өзүңүз өчүрбөсөңүз бул тура берет бардык отчетчу. Ошондой эле бул жерде базанын толушу чектердин саны 5000ге чейин. Бул 5000 чек толгондон кийин бул WhatsApp отчетту басасыз дагы өзүңүзгө бардык отчетторду жөнөтүп аласыз. Андан кийин бул жака киресиз дагы жаңы ай карыз кылат деген кнопкасын басасыз. Бул сиздин чектерди тазалап берет. Сатылган чектерде карыз төлөнбөгөн чектер калат. Буну басып койсоңуз, чектердин баары нөлгө түшүп калат. Кайра сатуу кылып сата бересиз. Мынакей нөлгө түшүп калды. Кайра сатуу кылып сата бересиз бул жактан. Ошондой эле пароль өзгөртүүнү мындай колдонсоңуз болот. Бул жерге эски паролду жазасыз, мисалы 1 2 3 4 окейди басып, анан жаңы паролго которуп койсоңуз болот. Мисалы 4 3 2 1 окейди басабыз, жаңы паролду кайталайбыз дагы. 4 3 2 1 туура эмес жазып алып окшойт. Келиңиз башынан жазып көрөлү. 1 2 3 4 жаңы пароль жазыңыз, 4 символдон кем эмес дейт. 4 3 2 1 окей. Подтвердите дейсиз, жаңы паролду жазыңыз. 4 3 2 1 окей. Мынакей паролду өзгөртүп алдык. Эми бул жака киргенде, кожоюн бөлүмгө киргенде жаңы жазган паролубузду теребиз бул жерге. Ушундай кылып паролду өзгөртүп алсаңыз болот. Бул жака эч ким кире албайт сиздин кожоюн бөлүмүңүзгө. Кайра обратно өзгөртүп коелу паролду. 4 3 2 1 1 2 3 4 жаңы паролду жазабыз. 1 2 3 4 окей. Ушундай кылып өзгөртүп алсаңыз болот.
Андан кийин бул жерде нөл болгондорду өчүрүү бар. Буну бассаңыз нөл болгон товарлардын баарын өчүрүп койсоңуз болот. Окейди басасыз, нөл болгон товарлар жок дейт. Бизде складда нөл болгон товарлар жок. Нөл болгон товарларды бирден өчүрүп отурбай, бул жактан отчет бөлүмүнөн нөл болгон товарларды өчүрүүнү бассаңыз, өзү автоматически нөл болгондорду өчүрүп коет. Ошондой эле баарын өчүрүү кнопкасы бар. Эгер бүт базаны тазалайм десеңиз, бул кнопканы бассаңыз, бүт товарларыңыз, отчеттор бүт баары нөл болуп, нолго түшүп калат. Ошого эгер буну басканда ойлонуп туруп басыңыз, себеби бүт товарыңызды өчүрүп аласыз. Эгер базаны бүт тазалап башынан баштайм десеңиз, ушул кнопканы бассаңыз болот. Буну басасыз, бүт баарын нолго түшүрүп тазалап берет. Жөн бөлүмгө киребиз. Мынакей биздин база таза, баары нолго түштү. Ушундай программа ушундай алып колдонсоңуздар болот. Бул программаны колдонгон абдан жеңил, оңой, WhatsApp'та эле жеңил программа. Жана бул обновить деген кнопка бар. Эгер эки телефондон колдонсоңуздар, сатуучуңуз саткан нерсени көрүш үчүн буну бир жолу басып коесуз. Сатуучуңуз эмне саткан болсо, складда канча товар калдык болсо, ошонун баарын көрсөтүп берет. Же болбосо бул жерде кнопканы бассаңыз, ошол обновить деген кнопка. Сиздерге тароо функциясын көрсөтпөй кетиптирмин. Ошол сиздерге тароо функциясын да көрсөтүп коеюн. Мисалы идиш менен саткан товарыңыз болсо, мисалы ун деп коелу. Бул жерден килограмм тандайбыз. Канча 50, 100дөн сатсаңыз, канча келди? 50 килограмм келген болсо базага кошобуз. Кошулду. Сатуу бөлүмүнгө киребиз дагы. Бул жерден унду тандайбыз. Бул жерге канча килограмм алып атат? Мисалы 30 килограмм алды, идиши менен алса, тарааны басасыз дагы. Бул жерге жалпы сумманы жазасыз. Мисалы бул жерге идишин жазып койсоңуз болот. Мисалы идиши канча болду? Биринчи идишин коесуз да таразагачы. Мисалы идиши 500 грамм болсо 500ді жазасыз дагы, анан бул жерге жалпы сумманы жазып коесуз. Товарыңызды салгандан кийин канча товар чыкты? Мисалы 50 килограмм чыкты. 50-нү басасыз дагы. Мынакей өзү таза салмак деп чыгарып берет бул жерденчи. Канча болгон корзинага кошуп коесуз. Жана сатууну басып сата бересиз. Тароо функциясы ушундай иштейт. Ошол программа ушундай. Бул видеону көрсөңүз, бул программаны толук кандуу иштетип кете аласыз. Жана сатуучуңузду товарларды көзөмөлдөгөнү өтө сонун программа. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум.